Эне деген ким? Эне бул дүйнөдөгү эң кымбат, эң асыл зат. Ал үй бүлөнүн куту, жашоонун башкы каарманы, нур чачыраткан жарыгы. Айтор баардык жакшылыкты өзүнө камтып турган, балдарына болгон сүйүүсү чексиз, назик жан. Эне деген өтө сезимтал жан тура. Ал эч нерсени көрүп, билбесе да, жүрөгү менен сезип турат. Ал биз үчүн жашоонун ысыгына да, суугуна да чыдап келет. Пайгамбарыбыз Мухаммедден бир адам кимге жакшылык кылайын деп сурайт. Анда пайгамбарыбыз биринчи кезекте энеге, андан кийин энеңе, андан кийин да энеңе, анан атаңа жакшылык кыл деп жооп кайтарат. Чындыгында эненин сүтүн эч качан актай албайбыз. Эненин сүтүн актоо 3 жолу Меккеге жөө көтөрүп барууга тете тура. Анткени күнү түнү уктабай, балдарды калкалап, чоңойтуп, эресеге жеткирген ошол эне эмеспи? Биз энебизди кагып силкип, жүрөгүн оорутабыз. Ал эми энебиз бизден жылуу сөзүн аябайт. Эне деген мына ушундай ыйык зат. Апабыздан жылуу сөзүбүздү аябай, көзү барда сыйлайлы. Бейиш эненин таманынын астында. Окуган жана даярдаган Талантбек кызы Перизат.